Мына бул фильмди кайра башынан 1000 жолу, 100 жолу көрсөңүздөр да эч кандай тажабайсыздар. Себеби дегенде ал убактагы чыгармачыл топ, аткарган актерлор бардыгы ушундай профессионалдык деңгээлде болгондуктан Айтор ошол киного аралашып кетесиң. Албетте, өз өмүрүн тобокелдикке салып, ушундай аракет кылып, бүт нерсени биз үчүн тартуулап арнап келген. Бизде бүгүн сонун коногубуз. Бар, тааныштырабыз. Бардыгыбыз жакшы көргөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Шайыр Касымалиева. Саламатсыздар. Кош келипсиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Кудайга шүгүр, жакшы. Бул фильмге тартылып атканда бетме-бетте канча жашта элеңиз? Бул суроону сизге дагы узатайын. 21 жашта болчумун. Бул кино ушу менин эң биринчи кино дүйнөсүнө аттаган кадамымдын биринчи фильми болгон. Мындайча айтканда дебют фильмин. Ушу кино тармагына аралашканда эле ушул чоң образды жаратууга ушу менин маңдайыма түш келген экен. Сиздин багыңызга туш келген десек дагы жаңылышпайт болушубуз керек. Багыма деле туш келди. Анткени Айтматов агабыздын чыгармасында мындай образды чагылдырып калуу бардык эле актрисалардын маңдайына туш келе бербейт экен да. Ошондуктан бир чети ушунчалык кубансам, экинчи чети мен үчүн чоң жоопкерчилик болгон да. Коркунуч болгон. Ушул фильмдердин арасында Жамиляга дагы сизди тартсам деген сөздөр болгон турбайбы? Ооба, Чыңгыз ага өзү көрүп, жактырып, ушул кыз Жамиляны ойносо абдан келишмек экен деп өзүнүн оюн билдирген экен. Анан Бусурман Одуракаев дагы ошо Мырзакулга, Исмайылга тартылып эметип даярда ошо проба кылганда Бусурмандын ойногонун да көрүп, ошо меникин да көрүп, болбосо башкалар да тартылганда, Исмайылга дагы Сейдеге ат салышып аткан казак актрисасы Гүлназ Омарова деген актриса дагы тартылганда, анан экөөбүздүн ортобузда талаш болгон экен группанын ичинде. Чыңгыз ага көрүп туруп, жок ушул кыз тартылат деп өзү ушу акыркы сөзүн айтып, Бусурманды дагы Исмайылга өзү ушу тастыктаган экен да, тартылсын деп. Бул ушундай сонун шедевр кинолордун катарын толуктайт да, аябай сонун тартылган кино. Канча убакыт тарттыңыздар эле? Ал кезде абдан көп убакыт бөлүнчү да. Мисалы, Таласта эле 4 айдай, 3 айдай тартып, андан кийин кайра келгенден кийин Ташкентке барып алып, жана үйдүн ичиндеги болгон окуялардын бардыгын ушу Ташкентте павильондун ичинде май айында, биз баштаганда кышында баштаганбыз. Ошондон тартып отуруп, ушу эфирде дагы бар кинодо жаз кичине чыгайын деп калган кезде жана Мырзакулду атып кеткен жеринде, ошол жери да көрүнүп калганда, биз кыштын башында баштап, ошол кышы бою тартып, анан Ташкентке барып алып, аякта дагы 1 айдан ашык тартып, баш аягы 5-6 ай кеткен да. Баса жакшы. Андан кийин жана бороондо ушундай баскан жериңиз бар го. Ошондо сиздин өзүңүздөн угуп калдык. Бороондо атайын ушундай карларды учуруш үчүн дагы техника колдонулган депчи. Кандай болгон ошолор? Ооба, эми баягы бороондогудай көрсөтүш үчүн атайын ошо борон чапкынды бере турган чоң вентилятору бар машинени алып келип коюшуп, анан кайсы жерден ал бороон кетиш керек, мен каяктан каякка чейин басышым керек, бүт бардыгын репетиция кылып туруп, андан кийин анан баягы ветродуй деп койчу. Ошол машинени иштеткенден кийин эми ушундай бороон чапкын болду. Баягы жаңы кар эмес да. Жаңы түшкөн кар жумшак болот. Атигил көптөн бери жаткан, катып калган кар ордунан бурганактаганда анан ал учуп келип таш бетиңе тийип аткандай, бетиңди тызылдатып, оорутуп ушундай болот да, анан көзүңөн жаш чыгып кете бересиң басып, образыңды аткарып. Ооба, илгерки ушундай СССР учурунда киного тартылган актерлордун көбү айтат да, ушундай балардын ден соолугун ушундай тобокелге салып туруп иштешчү экен да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы андай эмес да. Бул жерде Сайыр апа да тартылган да. Мен кайненемди ойногон эмеспи. Анан жанагы төшөктө жаткан жерин кайра тартабыз да, баягы үйдүн ичинде. Ташкентте жылуу эле, бирок жерде сыз да. Анан төшөктү да өтө калың салбайм да, жукараак салып эме кылган экен. Репетицияда да жата берип, съемка учурунда да жата берип, катуу ооруп калган эжекебиз дагы. Сыз өтүп. Ошондой болот. Ошол чыныгы жашоодо Исмайылдын өзүнө да жолуккан турбайсыздарбы? Ошол тууралуу айтып берсеңиз кандай болду эле? Исмайылдын өзүнө дагы атайын алып барышты, группа болуп бардык, башкы ролдо ойногондор болуп чогуу. Анан ал киши менен, ал киши ошол биз барардын алдында эле аттан кулап түшүп, бутун оорутуп алган экен, төшөктө жаткан экен. Бою да узун, өзү дагы арык, ошо
Ушурманды туура эле тандашыптыр деп ойлогом да ичимдечи. Карманга Окшош экен да. Анан абдан тың киши экен. Бир топ окуяларды айтып берип, анан бир чети мен үчүн бир жомоктогудай бир окуя болуп аткандай болду. Анткени чыгармада окуп жүргөм, а бул жолу чыныгы ошол адамды көрүп, прототип чыныгы жашоону көрүп, чыныгы адамды көрүп атканым мындай. Жашта болчумун ал кезде. Эсимде ушу эсим ооп кечке оозумду ачып укканымчы. Анан ал киши көбүнчө ошо Казакстан менен Кыргызстан чектеш эмес беле. Анан көбүнчө ошол жактан бир топ балды бул жакка айдап келип, анан жанагынтип кыйналып, аркы берки кылып аткандарга дагы ошо берип ушундай бир дагы жай болгон экен да. Ачык эле айтып, ачык эле ушундай сүйлөшкөнбүз. Анан сүрөткө түшүп жанында отуруп, биз үчүн бул абдан мындай тарыхый нерсе болуп калды да. Жакшы экен. Жанынан демек жакшы эле адам экен. Ар бир адам эле жакшы го, шартка байланыштуу кандайдыр бир жоруктарга туш болуп калат. Анан өзүңөр байкадыңар, бул кино тасмада уйду ал урдабай башка бирөө урдаткан кылып сценарийди өзгөртүшкөн да. Чыгармада башкачараак го, Сейде аны салып берет өзү барып чыгармада. Себеби ошол кездеги замандын талабы ошондой болчу да, баягы патриоттук сезим деген менен бурмаланган. Чынын айтканда Чыңгыз агабыз бул чыгарманы жазганда аягында Сейде өзү салып берген эмес да, Ысмайылдычы. Азыркы биздин кинодо ой болгон экен аягычы. Экөө качканга аракет кылып, бирок жолдон ок тийген кылып. Чыгармада кантсе да көркөмдөлгөн. Ушу фильмдердин арасында, тартылган кинолоруңуздун арасында наразы болгон ролдоруңуз барбы? Чынын айтсам, мейли театрда болобу, мейли кинодо болобу, наразы болгон образдарым жок го эсе. Себеби дегенде ар бир образга баягы эң кичинекей эле ролке минтип эле ойноп коем деген мамиле менде эч убакта болгон эмес. Кичинекей роль болбойт. Ооба, кичинекей роль болбойт, кичинекей артист болот дегендей, ар бир образга мен ушу жан дүйнөмдү, жүрөгүмдү бүтүндөй катыштырып, элдин жүрөгүнө жеткиргенге аракет кылам. Ошо театр деп калдыңыз, ошо кино менен театрда ойногондун айырмасы бардыр? Албетте, театрда күндө ойнойсуң, ар бир убакытка репертуарга коюлган сайын образыңдын жетишпей аткан жагын толуктап, майын чыгарып жасаганга толук мүмкүнчүлүгүң бар. Ал эми кинодо болсо кандай тартылдың, ошол боюнча төбөлүк кала берет да, аны кайра оңдой албайсың. Эң башкысы экен да. Жакшы, сиз кайсы гана ролду аткарбаңыз, андан кийин дагы башка фильмдерден көрүп жүрдүк, кийинки чыгармалардан дагы көрүп жүрдүк. Кайсы гана ролду аткарбаңыз, бир ошондой чыныгы ишенип кала турган адам чыныгы жашоодо көрүп аткандай болуп сонун аткарасыз да. Анан кийин ошо ролдордун бардыгын аткарып атканда сиздин мектебиңиз, аткаруучулук, чеберчилик кимдин элегинен өттүңүз эле? Биз деген Москвадагы мугалимдердин элегинен өттүк да. Анткени алар ушунчалык бизди мындай козголбой, ачыла албай жаткан жериңе чейин кудук казгандай казып отурушуп жетип, ошо бизди ачып эл алдына чыныгы профессионалдуу өнөр поз катары көргөзгөнгө бүтүндөй өмүрүн, бүтүндөй ден соолугун коротушкан да. Ошол жактан биз мыкты адистердин колунан тарбияланып келип, анан бул жакта артисттин дагы токтоп калат да, көбүчө. Бир эле калыпта болуп калат. Калыпта калтырбай дагы өсүп өнүүгө жаныңда эле иштешип аткан кесиптештериңен үлгү алсаң болот да. Эч ким сени келип үйрөтпөйт, бирок өзүң баамдап, байкап, карап отуруп, могул образды иштегенде момундай ыкманы деле колдонуш керек турбайбы деп. Мындайча айтканда, баамчыл адамдар токтобой өсө берет да, өмүр өткүчөктү. Маласа, ийгиликтүү адамдар ошондой болот экен. Жанагы айтайын деген ушу кээ бирде азыр деле жакшы көп кинолор чыгып атат. Бир жолу көрөсүң да, анан кийин мындай көргүң келбей калат да, баягы көргүң келбей, билем деген сеп. Мурунку фильмдерди көрсөң, кайра башынан биринчи жолу көрүп аткандай болуп кайра эле көрөсүң. Канча көрсөң дагы бар. Ооба, Кудай буйрсам, ошол фильмдердин катарындагы толуктадык окшойт биз жана Махаббат деген тасмабыз менен. Анткени канча көрүүчүлөр болду, көргөндөн кийин дагы көргүм келип атат деп кайра барып көргөндөр бар экен. Азыр дагы сурап атышат, качан интернетке чыгат, ошол кино тасмабызды кайра эле көргүм келип атат, батыраак чыкса болот эле, тажабай көрө берет элем депчи. Мындай пикирлерди укканда албетте адам баласы кубанып, деп калат. Анын үстүнө чоң инсандардын баардыгы канча жылдан бери ушундай деңгээлдеги кино тасманы көрө эле келек. Илгерки баягы мыкты режиссерлор тарткан, азыр өзүңөр атап аткан кино тасмалардын тушунда жаралгандай кинолор азыр көп жаралбай калды. Бирок ошонун арасында мына ушул фильмди көрүп биз баягы
мурунку убакта эстедик, абдан жакшы бир кубаныч тартып аладың деп айтышкандар болду. Ошол эле Геннадий Базаров, Нуртай Бурбиев, Ашыр Чокубаев деген мыкты инсандарыбыз. Садык Шернияз. Ооба, буюрса бул фильмдерге биз дагы көргөнгө аракет кылабыз. Албетте. Сизде болсо ушундай таң атпай келип, сонун маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы чыгармачылык ийгүлөрдү каалайбыз, бийиктиктерди каалайбыз. Кыргыздын киносуна дагы ушундай өзүңүздүн чоң салымыңызды кошуп келесиз. Мындан нары дагы кошо бериңиз. Албетте, ушунуңуздан жазбаңыз, ар дайым ушундай боло элек, собсон болуп жүрө бериңиз. Чоң рахмат келгениңизге. Чоң рахмат.